Президент Садыр Жапаров Мисирге расмий сапар менен барды. Өлкө башчы Садыр Жапаров 4 ноябрда Мисир Араб Республикасынын президенти Абдил Фаттах ас-Сисинин чакыруусу боюнча Египет Араб Республикасына расмий сапар менен барды. Бул тууралуу президенттин администрациясынан билдиришти. Мамлекет башчысынын учагы Каир шаарынын Каир эл аралык аэропортуна конду. Президент Садыр Жапаровду Мисир Араб Республикасынын жогорку билим берүү жана илимий изилдөө министри Мухаммед Айман Ашур жана башка расмий адамдар тосуп алышты. Аэропортто Кыргызстандын жана Мисир өлкөсүнүн мамлекеттик туулар илинип, килем төшөлүп, ардактуу кароолор оодасы тизилген. Расмий сапардын алкагында Садыр Жапаров менен Абдил Фаттах ас-Сисинин ортосунда эки тараптуу күн тартибиндеги актуалдуу маселелер боюнча жогорку деңгээлдеги сүйлөшүүлөр пландаштырылууда. Ошондой эле эл аралык жана аймактык күн тартибиндеги маселелер боюнча пикир алмашуу болот. Экономика, айыл чарба, инвестиция, энергетика, саламаттыкты сактоо жана башка багыттар боюнча бир катар эки жактуу документтерге кол коюу каралган. Алар Кыргыз-Мисир мамилелеринин мындан ары өнүгүшүнө негиз түзөт. АКШда жүк учагы кулап 3 адам каза тапты. Транспорттук МД-11 үлгүсүндөгү жүк учагы Луисвилл шаарындагы аэропорттон учуп чыккан соң кулап түштү. Учак Гонолулуга багыт алган. Алгачкы маалыматтарга ылайык 3 адам каза болуп, дагы 11 адам жаракат алганын Кентукки штатынын губернатору Энди Бешир маалымат жыйында билдирди. Биз азырынча 3 адамдын каза болгонун билебиз. Бирок бул сан көбөйүшү мүмкүн деп ойлойм. Видеону көргөндөр кырсыктын канчалык коркунучтуу болгонун түшүнүшөт, деди Бешир. UFC компаниясынын маалыматына караганда учакта 3 экипаж мүчөсү болгон. ВЛК телеканалы көрсөткөн видеодо учак канаты күйгөн абалда көтөрүлүп жерге урунганда чоң жарылуу жана өрт чыккан. Кырсыктан кийин учуп конуу тилкесинин артындагы бир нече имараттар да отко оронгонун Reuters жазды. Маалыматтарга ылайык жарылуу маалында учакта болжол менен 144 000 литр күйүүчү май болгон. Дмитрий Биволдун мурдагы жубайы кайнатасы менен уруша кеткен. Интернетте Дмитрий Биволдун мурдагы жубайы Катя менен боксчунун атасынын урушкан видеосу тарады. Видеодо Биволдун атасы неберелерин көрүүгө келген учурда экөөнүн ортосунда жаңжал чыккан. Катя видеодо "Силер сонун жашап жатасыңар, менин балдарымдын алиментине" деп кыйкырганын угууга болот. Окуянын чоо жайы азырынча белгисиз, бирок видео социалдык тармактарда кызуу талкуу жаратты. Саламатсыздарбы, урматтуу мекенештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, Сахарова карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун, кайрылыңыздар. Байланыш телефону +7 915 126 73 29. Каза болгондор бар. Индияда жүргүнчүлөрдү ташуучу поезд жүк ташуучу поезди сүзүп алды. Индиянын Чхаттисгарх штатында жүргүнчүлөрдү ташуучу поезд менен жүк ташуучу поезд кагылышты. Индия Today агенттигинин маалыматына караганда 6 адам каза болуп, бир нече киши жаракат алды. Жүргүнчүлөрдү ташыган поезд токтоп турган жүк ташуучу поездин арткы бөлүгүн сүзгөн. Окуя болгон жерде куткаруучулар менен дарыгерлер иш алып барып жатышканы, ошондой эле кырсыктын келип чыгуу себептери такталып жатканы айтылды. Сериал көргөндөй Самара Каримова менен Кубик Калыков Оштун мэри жөнүндө эмнедешти. 4 ноябрда Ош шаарындагы Касымбеков көчөсү капиталдык оңдоп түзөөдөн кийин пайдаланууга берилди. Бул тууралуу кала мэриясы билдирди. Көчөнүн ачылыш концерттик программа менен коштолуп, Куудул ырчы Кубик Калыков менен Самара Каримова ардашты. Анда Калыков мэрдин кызматы легенда болуп жатканын айтты. Бишкектен угуп көрүп жатабыз. Сизди өлкө ичинде гана эмес, Орто Азияда дагы мэрлик кызматтарга чакырып жатышат, деди ал. Ал эми Каримова Токторбаевдин аткарган иштерин кыргызстандыктар баалап жатышканын билдирди. Эл аралап, бир күн Баткен, бир күн Жалалабад, бир күн Бишкек, Москвага да барып келдим. Бар эле отурган жерде Оштон келдиң, Самара, Оштон мэри жүрөбү деп сурап жатышат. Москвадагы мекенештер сизге салам айтышты. Алар мыкты иштеп жатат. Интернетте сериал көргөндөй көрүп жатабыз дешти, деди ырчы. Унаа жолунун узундугу 1800 метр, кеңдиги 30 метр. Ошондой эле бул көчөдө 3600 метр тротуар жана ирригациялык арыктар да каралган. Жол куруу иштери республикалык бюджеттин эсебинен каржыланды. Көчөнү кеңейтүү иштеринин жүрүшүндө бир катар курулуштар алынды деп айтылат мэрия тараткан маалыматта. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Биз ошо жол кырсыгына кабылып, авариядан кийин ошо балам оорукчан болуп калды. Балам жашы 4 жашта.
баса албай, сүйлөй албай калган эле. Азыркы учурда кичине сүйлөп кыймылдап калды. Ушул акыркы операциясы сиздерден сураныч. Баламдын операциясына жардам алып кетиңиздер. Алланын ыраазычылыгы үчүн. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт экен. 5 сом, 10 сом болсо дагы колуңуздардан келишинче жардамыңыздарды аябаңыздар. Ошол дагы азыр биз үчүн чоң жардам. Биздин ушул акыркы операция ушулда үмүтүбүз чоң. Балам басып кетет деген ойдомун. Азыр балам башынан 3 жолу операция болгон. Башында аппарат менен, ошо аппарат менен жашап жатат. Кредиттер Мбанк 593 31 97 кымбат К деп чыгат. Деньги баланс дагы бар ушул номерде. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк 7807 Кундузай деп чыгат, өзүм менен сиңдим. Акыркы операциябыз кайдыгер карабастан ошо Кыргыз элин колдоп жардам бересиз деген үмүттөмүн. Келип калды, таң алдыңыздарбы? Мен азыр самолеттен түштүм. Артыс көтүп кийгенимде жетишпедим, гостиницага барган жокмун. Өтүп баратып эле ушул жерде ушундай жакшынакай шариктер илинип турган экен. Эмне болуп атат экен десем, көрсө биздин мэрибиз Жеңишбек Тукторбаев уже 52-нчи жолду ачылышын кылып атты. Куттуктап коесузбу? Кызматыңыз легенда болуп атат. Бишкектен угуп атабыз, көрүп атабыз. Сизге биздин Кыргызстандын мэрлерибиз башка Средний Азиянын мэрлерине да сизди чакырып атышат жумушка. Ишиңиз илгери боло берсин. Совет раздает. Мама заберет, конечно. А вы что сюда ходите, а? Классно живешь на алименты моих детей. Успокойся. Никон попросил, чтобы я приехала, чтобы ты сюда не приезжал к нему, понимаешь, дед? Никон. Держите этого урода! Ты мне! Я тебя везу! Чего ты конченый! Ты по телефону я там жена делала? Там жена вы видите? Вы видите?